Барыңыздарга салам биздин урматтуу көрүүчүлөрүбүз. Сиздер менен Айжамал Мангелди жана түстүү тасма берүүсү. Бүгүнкү чыгарылышыбызды музыка темасына арнайбыз. Бизде аягына чейин көрүңүздөр. Быйыл Манас президенттик оркестри 20 жылдыгын белгилеп жатат. Юбилей көрүүчүлөр менен өткөн чыгармачылык көрүшүүлөр учурунда майрамдалып жатат. Ушундай көрүшүүлөрдүн бири 26 мартта филармониянын чоң залында өттү. Бизи Щедриндин Кармен аттуу сюитасы коюлду. Бул жылы Манас президенттик оркестри өзүнүн 20 жылдыгын белгилеп жатат. Алар кандай майрамдашууда? Албетте, концерттер, көрүүчүлөр менен чыгармачыл жолугушууларды өткөзүп жатышат. Мындай жолугушуулардын бири 26 мартта филармониянын чоң залында өттү. Бизе Щедриндин Кармен сюитасы аткарылды. Биз белгилүү оркестрдин репетициясын көрүү үчүн концертке 1 саат калганда келдик. Анын катышуучуларынын дээрлик бардыгы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген эл артисттери. Биз акырын гримеркага келдик. Алардын кандайча машыгып жаткандыгына көңүлүңүздөрдү бурыңуздар. Эбегейсиз тажрыйбага карабастан, көрүүчү менен ар бир жолугушуу чоң жоопкерчилик болгон үчүн алар сахнага чыгуудан 1,5 саат мурун чогулуп, концертти кайталап жатышат. Ошондой эле оркестрдеги эң маанилүү адамдардын бири, көркөм жетекчи жана башкы дирижер Эрнис Асаналиев менен сүйлөштүк. Я закончил только московскую осеннюю стажировку как скрипач. Мен скрипач катары Москвадагы стажировканы гана аяктадым. Ал жака барганда көптөгөн концерттер болду. Сентябрь айынын бир күнү мени меценат Ташкул Керексизов чакырды. 10-12 жаш жигиттерден турган ансамбль түзүүгө мүмкүнчүлүк бар деди. Эрнис Умбарович кичинекей кезинен музыкага жакын. Бала кезинде колуна гитараны алганын эстейт. Ага ойногонду эч ким үйрөткөн эмес. Ал кандайдыр бир жол менен өзү обондорду ойноп баштаптыр. Мен кичинекей кезимде скрипка эмне экендигин билген эмесмин. 5 жашымдан бери гитара ойноп келем. На гитаре. Аны мага эч ким үйрөткөн жок. Телевизордон, советтик кинодон обон уккам. Мелодию одну, тогда Советский Союз, и советский такой фильм был. Жаткан бойдон гитараны колума алып, обонду ойноп баштадым. Мени үй бүлөм, апам угуп, мени Мукаш Абдыраев атындагы мектебине алып кетишти. Мама услышала, мама, и мы приехали. Бул атайын интернаты бар музыкалык мектеп. Тапшырып жатканда бардык сынактардан 5 алдым. С интернатом. Я жил в интернате. И когда при поступлении все экзамены я сдал на 5. И спросили у Апамдан мен кандайдыр бир аспапта ойной аламбы деп сурашты. Апам гитара деп жооп бергенде, алар менин колумду, манжаларымды карап, скрипканы сунуш кылышты. Подбирать, он говорит: ой, струнник, давайте посмотрели на мои руки, пальчики, говорит, ой, давайте на скрипку. Ошондон бери скрипка менен ажырашкан эмес. Музыка ар дайым аны менен болгон. 20 жылдан ашуун убакыттан бери ал өзүнүн кесиптештери менен бирге музыкалык үй бүлөсү Манас оркестри менен бирге көрүүчүлөргө кызмат кылып келет. Баса, биринчи бөлүмдө көрүүчүнү сюрприз күтүп турду. Оркестр Вивальдинин бир нече чыгармаларын аткарды. Албетте, мезгилдер да болгон. Ошондой эле 4 скрипкага жазылган Вивальдинин концерти тартууланды. 4 негизги скрипка оркестрдин мүчөлөрү эмес, Эрнис Умбаровичтин студенттери. Ага карабастан алар маэстро деңгээлинде ойношот. Андан кийин испан кумарлары башталды. Манас камердик оркестри Кармен сюитасын тартуулашты. Жарым кылым мурун Родион Щедрин Джордж Бизенин операсын, бир актуу балетин анын жубайы сулуу цыган билөөнү кыялданган Майя Плисецкаянын өтүнүчү менен сунуш кылган. Щедриндин пикири боюнча балет оркестри бир нече градуска ысыгыраак угулуш керек. Бул үчүн опера аранжировкасы кылдар жана урма аспаптар үчүн жасалган. Мунун бардыгын опера жана балет театрынын тобу жардам берген. Манас оркестринин музыканттары мыкты аткарышты. Играет только струнный состав.
Кыл аспаптар жана урма аспаптар ойноп жатышат. Булар барабандар, коңгуроолор, вибрафон, ксилофон, чоң барабан, кастеталар, үч бурчтуктар, маримба жана башка музыкалык аспаптар. Ну, не говоря уже о каких-то мелочах, допустим, о кастанетах, там, вот, треугольники, что я забыл еще, вот, маримба, то есть струнный состав играет и весь состав ударных инструментов. Браво, достор, соодун кечетти. Бизге абдан жакты. Оркестр жан дүйнөнү козгогон, ички улуу сезимдерди ойготкон, сүйүүнү тартуулаган музыкалык аспаптардын идеалдуу айкалышы. Кийинки видеодо оркестрдерге нота жазган белгилүү композитор Моцарттын сыйкырдуу флейтасынын сыры жөнүндө айтып беребиз. Принц Тамино аттуу жигит жылаан кубалап караңгы токойду аралап өтөт. Жылаан аны жутууну үчүн чоңойгон учурда ошол жерде 3 табышмактуу айым пайда болуп, катуу согуш кыйкырыгы менен жылаанды өлтүрүшөт. Ошентип Вольфганг Амадей Моцарттын сыйкырдуу флейта чыгармасы башталат. Бул фантастикалык опера. Зингшпиль музыкасы жана диалогу менен фольклордук операнын түрү. Анын премьерасы 1791 жылы Венада өткөн. Бала жомогу сыяктуу сезилгени менен бул татаал опера диверсиялык символикага толгон жана азыр тарыхтагы эң таасирдүү опералардын бири болуп келет. Таминонун ажырдаардан качып кетиши анын сапарынын башталышы гана. 3 айым түндүн ханышасын алардын кожойкесин чакырышат. Ал кызы Паминанын каардуу сыйкырчы Зарастарадон куткаруу үчүн Таминону жиберет. Ага жолдо жардам берүү үчүн ага сыйкырдуу флейтаны берет. Тамино акыры Паминаны Зарастеронун храмынан табат. Бирок душмандын аймагынан Тамино жана Памина алар туура эмес тарапта экендигин билип калышат. Чындыгында түндүн ханышасы дүйнөнү караңгылыкка батыргысы келет. Таминонун ою жана билгендин баары туура эмес болчу экен. Ал күмөнгө толуп, ошентип башаламандыкта Тамино жана Памину үчүн жаңы сыноолор башталат. Алар акылмандыктын 3 сыноосунан өтүшү керек. Андан кийин эртеси түндү жеңүүгө болот. Сыйкырдуу флейтанын жардамы менен каармандар бул сыноолорду жеңип чыгышат. Ханыша аларды токтотууга аракет кылат. Акыры алар храмда сыноолордон өтүп, падышачылыктын тең салмактуулугун калыбына келтиришет. Бул өзгөчө чомоктогу элементтердин көпчүлүгү Моцарт өзү мүчө болгон Европадагы бир тууган уюмдардын тармагы масондук менен шыктанган. Алардын көпчүлүгүнүн тарыхы, символикасы жана ырым-жырымдары орто кылымдарга таандык. Бирок Моцарттын мезгилиндеги масондор 18-кылымдагы европалык идеалдардын таасири астында калган. Салттуу бийликке, монархияга жана чиркөөгө карата рационализм, гуманизм жана скептицизм, масон символикасы жана агартуу идеалдары операнын бардык жерлерине кездешет. Ал ошол кездеги заманбап кутум теориялары сыяктуу угулган. Азыр болсо бул олуттуу кабыл алынат жана бул илимий изилдөөнүн объекти болуп саналат. Мисалы, кээ бир окумуштуулар Моцарттын түн ханышасынын прототиби ыйык Рим империясынын императрицасы Мария Терезия деп эсептешет. Ал масондукка каршы чыгып, Австрияда тыюу салган. Ошол мезгилде бул масондук иллюзиялардын жайгашуучу конкреттүү мааниси жана чечмелениши жөнүндө талаш-тартыштар болгон. Окумуштуулар алардын бар экендигин жана атайын киргизилгендигин далилдешти. Ошондой символдордун бири бул масончулуктагы тең салмактуулук жана тартипти билдирген 3 саны. Азыркы учурда 3 санын ар кандай сюжеттик иштен табуу оңой. Бирок бул өзгөчө сыйкырдуу флейтада байкалат. 3 сыноо, 3 айым, 3 рух жана 3 эшик. Музыканын көпчүлүгү 3 бемоль менен, ми бемольдо жазылган. Тарыхый масондук ырым-жырымдар 3 соккудан башталышат. Операда драмалык тыныгуулар менен 3 залкар аккордтон башталат. Бул аккордтор операнын бардык мезгилинде кайталанат жана башка максаттарга да кызмат кылат.
Алар операнын драмасын миниатюрада чагылдырышат. Биринчи ми бемоль аккорду эң табигый баштапкы абалда жайгашкан. Бул айткандарынын бардыгын суроо бербестен кабыл алган аң сезими балага окшогон таминонун үнүн кайталайт. Экинчи аккорд таминонун дүйнөсүндө жакшылык менен жамандык түшүнүктөрү тескери бурулганда кайгылуу жана күмөндүү экендигин чагылдырган. Олуттуу угулган ды минор. Жакшылык менен жамандык операда эки антагонист болушат. Алар эң жогорку жана төмөнкү ноталар күн жана түн. Операда борбордук тема бул кемчиликсиз гармонияга жетүү үчүн ушул чектердин тең салмактуулугу. Ушуну чагылдыруу үчүн увертюрада акыркы аккорд музыкалык тартипти калыбына келтирет. Ал салтанаттуу ми бемоль мажорго кайтып келет. Концерт ушул аккордтон башталган, бирок тескерисинче. Моцарт төмөнкү нотаны жогору жылдырды. Баштапкы гармония сакталып турса дагы, аккорд жогорку деңгээлде угулат. Бул агартуучулукту көрсөтөт. Бул тамино сыноодон өтүп, падышачылыктагы тең салмактуулукту калыбына келтирип, процессте күчтүү, акылдуу жана кемчиликсиз болгондугун көрсөтөт. Ach, du bist mit uns vorbei. Hey, ihr Sklaven, kommt herbei. Моцарттын чыгармаларын көпчүлүк укканбыз, бирок анын басып өткөн жолу жөнүндө билбейбиз. Кийинки видеодо улуу композитордун чыгармачылык жолу жана жеке жашоосу жөнүндө айтып беребиз. Көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Вольфганг Амадей Моцарт 1756 жылы 27 январда Зальцбургда туулган. Анын атасы композитор жана скрипач Леопольд Моцарт, ал эми апасы Анна Мария Моцарт. Үй бүлөдө 7 бала төрөлгөн, бирок алардын көпчүлүгү жаш кезинде каза болушкан. Үй бүлөдөгү 2 бала кичинекей кезинен эле музыкага болгон сүйүүсүн жана жөндөмүн көрсөтүшкөн. Алардын атасы Леопольд кызын Наннерлди клавесинада ойногонду үйрөтө баштаганда Вольфганг 3 жашта эле. Ал аспапка жакындап, жагымдуу үндөрдү ойночу. Ал тургай мурун уккан музыкалык чыгармаларды ойной алчу. Ошондуктан Вольфганг 4 жашында атасынан клавесинада ойноо боюнча сабактарын ала баштаган. Бирок башка композиторлордун жазган чыгармаларын үйрөнүү көп өтпөй баланы тажатты. Ошентип ал 5 жашында өзүнүн пьесаларын жаза баштаган. 6 жашында эч кимдин жардамысыз эле Вольфганг скрипканы мыкты өздөштүрүп алган. Наннерль менен Вольфганг эч качан мектепке барышкан эмес. Леопольд аларга үйдөн эле мыкты билим берген. Ошол эле учурда жаш Вольфганг ар кандай билимди изилдөөгө ар дайым чоң ынталуулук менен киришкен. 6 жашында эле керемет бала концерт бере ала тургандай мыкты ойногон. Наннерлдин үнү анын шыктандыруучу оюна соонун кошумча болгон. Кыз соонун ырдачу. Леопольд Моцарт балдарынын музыкалык жөндөмүнө ушунчалык таасирленгендиктен алар менен шаарларды жана өлкөлөрдү узак кыдырууга барууну чечкен. Бул саякат аларга чоң ийгилик жана чоң киреше алып келет деп үмүттөнгөн. Үй бүлө Мюнхенде, Парижде, Лондондо жана башка шаарларда болгон. Зальцбургка бир нече жылга кайтып келгенден кийин сапар дагы бир нече айга созулган. 1764 жылы Парижде скрипка жана клавир үчүн арналган жаш Вольфгангдын алгачкы 4 сонатасы жарыяланган. Лондонда Вольфганг бир аз убакыт бою Иоганн Себастьян Бахтын кичүү уулу Иоганн Кристиан Бахтан сабак алды. Мугалим бала гений экендигин белгилеген. Көп жылдар бою гастролдо жүрүп, балдар да, ата-энеси да аябай чарчашты. Ошондуктан 1766 жылы вундеркиндтер ата-энеси менен кошо өз шаарына кайтып келишкен. 14 жашында Вольфганг Моцарт атасынын аракети менен Италияга жөнөп, жаш виртуоз таланты менен баарын таң калтырган. Ал атасы лайыктуу болгон музыканттар менен музыкалык сынактарга ийгиликтүү катышкан. Жаш генийдин чеберчилиги Бодент академиясынын таң калтырды. Ошентип ал академик болуп шайланган. Бирок бул макам эң жашы 20 жаштан ашкан эң ийгиликтүү композиторлорго ыйгарылчу. Зальцбургка кайтып келгенден кийин композитор сонаталарды, операларды, квартеттерди жана симфонияларды жазууга баш оту менен кирди. Жаш өткөн сайын анын чыгармалары кайраттуу жана оригиналдуу болгон. Көп өтпөй Вольфганг атасы менен архиепископтун сарайында жумушка орношот.
Парижге болгон саякат жаш композитор үчүн жаңы дем берди. Ошол учурда үй-бүлө катуу каржылык кыйынчылыктарга туш болгон. Ошондуктан Вольфганг менен анын энеси гана саякаттай алган. Бойго жеткен композитор кайрадан концерттерди берген. Бирок анын тайманбас чыгармалары ошол мезгилдеги классикалык музыкага окшош болчу. Жана бойго жеткен бала мындан ары өзүнүн сырткы келбетине мурункудай көңүл бурган эмес. Андыктан көрүүчүлөр музыканттын мурункудай кабыл алышкан эмес. Узак жана ийгиликсиз сапардан чарчаган Моцарттын апасы Парижде көз жумган. Композитор акча маселесинде кыйынчылыктарга карабастан үйүнө кайтып келип, жана өзүнүн музыкалык генийлигинен күмөн санабастан, композитор архиепископтун сарайын таштап, Венага көчүп кетүүнү чечет. Вольфганг Моцарттын чыгармачылык карьерасы 1780-жылдары өзүнүн эң белгилүү операларын жазганда өзүнүн туу чогусуна жеткен. Фигаронун тою, Сыйкырдуу флейта, Дон Жуан. Ал кезде композитордун музыкасы чоң суроо талап болгон жана ал чыгармачылыгы үчүн өмүрүндө эң чоң гонорар алган. Бирок Моцарт үчүн чыгармачылык өркүндүү жана таануу мезгили көпкө созулган жок. Моцарт жалгыз аялы Венада таанышкан Констанция Вебер болгон. Леопольд Моцарт уулунун кызга үйлөнүшүнө каршы болгон. Анткени анын үй-бүлөсү Констанция үчүн пайдалуу партия табууну каалаган. Ага карабастан той 1782-жылы өткөн. Композитордун аялы 6 жолу кош бойлуу болгон. Бирок жубайлардын көп балдары ымыркай кезинен каза болушкан. Карл Томас жана Франц Ксавр Вольфганг гана тирүү калышкан. 1791-жылы композитордун болуп көрбөгөндөй чыгармачылык көтөрүлүшү болгон. Ушул учурда анын калеминин астынан 40 симфониясы жана өлөрүнө аз калганда бүтпөй калган реквием жазылган. Ошол эле жылы Моцарт катуу ооруган. Алсыздык аны кыйнап, композитордун колдору шишип, көп өтпөй ал күтүлбөгөн жерден кускандан улам эсин жоготуп баштаган. Вольфгангдын өлүмү 1791-жылы 5-декабрда болгон. Анын расмий себеби ревматикалык сезгени ысытмасы. Бирок ушул күнгө чейин айрымдар анын өлүмүнө Вольфгангдай белгилүү эмес композитор Антонио Сальери уулаган деп эсептешет. Бул версиянын популярдуулугун жарым-жартылай Александр Сергеевич Пушкин жазган Чакан трагедия баштаган. Бирок бул версиянын тастыктамасы жок. Ал кезде үй-бүлөнүн материалдык абалы оор болгондуктан Моцарт дагы бир нече табыттар жайгашкан жалпы мүрзөгө коюлган. Улуу композитордун сөөгү коюлган жер азырынча белгисиз. Кыргызстанда оркестр адам деп көпчүлүк аташкан белгилүү бир инсан бар. Ал музыкант Курмангазы Азыкбаев. Кыргыз Республикасынын элдик артисти, көптөгөн музыкалык аспаптарда ойнойт.
Ал эми чыгарылышыбыздын аягында сиздерге жагымдуу ырдестени тартуулайбыз. Бул ыр сиздин маанайыңызды көтөрүп, позитивдүү энергиясы менен бөлүшүп, күч-кубат берет деп үмүттөнөбүз. Өтүп кетер, кыйналган жандардын үнү жетер. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Узак жолду улап келген, ар бир таң өзгөчө кубат берген. Канча кыйын күн келсе да, адамбыз барына чыдап келген. Канча кыйын күн келсе да, адамбыз барына чыдап келген. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Күндөн дагы, судан дагы, эң кымбат адамга адам керек. Сабыр керек, сынбай турган, жакшы күн бар али улай турган. Жеңалсын деп адамзатты, сыноолорду Кудай сунган. Жеңалсын деп адамзатты, сыноолорду Алла сунган. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Адам жөлөк курбусуна, себепкер жаркыган турмушуна. Кыйын күндө бирге өтөт, таянып элдеген бул кызына. Ынтымакта жеңе турган, кайрат бер, сабыр бер кыргызыма. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Адам деген көпүрө турмушуна, адам деген жөлөк та курбусуна. Күч бар кезде биригип бир муштумга курсак экен көпүрө кыргызыма.
сен өлбөйсүң, артыңда изиң калса. Сен жашайсың, тарыхта ишиң калса. Ташты талкан кыла бер сапарыңда, темир кессең, мокобоз мизиң барда. Ушинтип биздин берүүбүздүн музыкага арналган чыгарылышыбыз аяктады. Жашооңуз музыкадай ширин, кооз жана жагымдуу болсун. Сиздерге дүйнөдө болгон бүт жакшылыктарды каалайбыз. Кийинки чыгарылышыбызда көрүшкөнчө. Айжамал Мангелди, түстүү тасма берүүсү.